ашкан. Бул жерде кабель 500 линия менен чыгып, ушул жерден чыгат да? Бул жерден келип, тоодон ушул аркылуу бөлүштүрүлөт. Жалпы суунун чыгышы агрегаттан чыгып аткан суу бар. Eski жабдуулар бар. Мындай маломощный трансформаторларда жаңылар коюлган. Өтмөк Алабек подстанциясынан алып өттүк. Өтмөктө таласта Кытай мондай высокодонно болгон. Районнан тендер ойнатылған. Азыркы күндө 2 километр. И по всему селу, вот согласно карте, которая была, мы ее полностью. Өзү эки корпус бириги 630 орындук, тиги экинчи корпус 87-жылы башталган. Окуптен сырткары бардык маалыматтар ушул жерден имтиханатка режимде иштечи, анан кийин эмени койгондон кийин азыр онлайн режимде. Можно да сыпалбай атат да много капталар.
Машрапов Асылбек Андалбекович, Жалал Абад жогорку вольттуу электр тармактары ишканасынын директору. Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйлансын. Апышев Адилет Топчубаевич, Ош электр ачык акционердик коомунун электромонтёру. Байтиков Курманжан Бурганакович, Чыгыш электр ачык акционердик коомунун Түп райондук электр тармагынын башкы инженери. Наркеев Ырысбек Шергазиевич, Чыгыш электр ачык акционердик коомунун Нарын филиалынын ат башы электр тармактарынын улук диспетчери. Омуралиев Рысбек Адилетович, Чакан ГЭС ачык акционердик коомунун Быстровск ГЭСинин электромонтёру. Сооронбаев Аскар Акылбекович, Жалал Абад электро ачык акционердик коомунун өндүрүштүк техникалык бөлүмүнүн начальниги. Кыргыз Республикасынын президент энчилүү сааты менен төмөнтүлөр сыйлансын. Болотбек уулу Айлидин, Токтоул ГЭСинин электр техникалык лабораториясынын инженери. Калыбеков Медербек Калыбекович, Токтоул ГЭСинин жабдууларын оңдоо боюнча 4-чү разряддагы электрослесарь. Маматалиев Топчубек Мейманович, Таш көмүр ГЭСинин электромашина цехинин 4-чү разряддагы слесарь. Надбагин Рафаил Валиулович, Бишкек жылуулук тармагы ачык акционердик коомунун жылуулук тармактары боюнча начальнигинин орун басары. Оганов Шайлообек, Токтоул ГЭСиндеги электр цехинин 5-чи разряддагы электр слесарь. Кудайбердиев Исаак Акбаралиевич, Азия өнүктүрүү банкынын Токтоул ГЭСинин реабилитациялоо долбоорун жүзөгө ашыруу тобунун начальниги. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков. Мына бүгүн биздин өлкөнүн бардык ГЭСтерин курууга катышкан Кыргыз Республикасынын баатырлары Акбаралы Кабаевке жана Курманбек Арыковго өзгөчө ыраазычтык билдиргим келет. Мына чогултушат өкөтөң. Энергетикалык юбилейди белгилөө учурунда дагы бир өзүбүздүн ардактуу аксакалыбыз Турдакын Усубалиевди сөзсүз эскерип коюшубуз керек. Эмне үчүн дегенде Кыргызстандын эгек тармагына ал кишинин кошкон салымы абдан зор, эбегейсиз зор, баа жеткиз. Мынанын Курсай ГЭСинин курулушуна дагы кошкон салымы буга баа жеткиз. Мына ошол аталган станциянын Курсай ГЭСинин
Турдагы Усубалиевичтин ысымын берүү жөнүндө мына чечим кабыл алынды. Туура чечим болду бул дагы. Муну мен дагы чын жүрөгүмдөн колдодум. Биздин улуттук энергия тутумубуз Евразия рынокто атаандасы жөндөмүнө ээ болушу керек. Коңшу мамлекеттер менен аймактык кызматташууну толук түрдө ишке ашырууга Каса 1000 долбоорун алкагында электр энергиясын экспорттоо боюнча милдеттерди толугу менен аткарууга даяр болушубуз зарыл. Каса 1000 долбоорун натыйжалуу аткаруу өлкөнүн түштүк чыгыш Азиядагы мамлекеттерге болгон экспорт дараметин бир далай жогорулатат. Келечекте Кытай Республикасынын рыногуна чыгуунудагы максат мына кылып жатабыз. 3 фаза тең бүткөлдүн натыйжасында Токтогул КЭСинин кубаттуулугу 240 мегаваттка көбөйөт. Бул долбоор Камбарат 2 КЭСинде тете дагы бир жаңы КЭС курулганга барабар болот. Кудай буюрса, КЭСти иштөө мөөнөтү 40 жылга чейин узарат. Урматтуу мекендештерим, белгилүү кетчү нерсе Токтогул КЭСинин калыбына келтирүү долбоору ишке ашыруунун жүрүшүндө $100 миллион ашык каражат мына үнөмдөлдү. Бул өткөрүлгөн тендерлердин ачык айкын адилет болгонуна, дүйнөлүк гигант компаниялардын атаандаштык менен конкурска катышканы байланыштуу болду. Муну донорлор сатып алуулардын ачык айкындыгын көрсөткөн жакшы мисал катары баалашты. Үнөмдөлгөн каражаттын сметалык баасы $160 миллион түзгөн 3 коргон КЭСинин модернизациялоо жумшоого чечим кабыл алынды. Ошентип Токтогул КЭСинин калыбына келтирүү үчүн каралган суммага 2 КЭС Токтогул жана 3 коргон КЭСтери толук жаңыртылат.